Beyiş nuru. İnsan çoğoygon sayın giyimi kичирейип çak келбей калат. 1 жаштагы кийими 5 жашында, 5 жашындагы кийими 10 жашында. Ал эми 10 жашындагысы болсо 20 жашында чак келбей каларын баарыбыз билебиз. Бирок адам чоңойгон сайын эч кичирейбей турган бир кийими бар. Ал кийим болсо дене деп аталган кийим. Адам чоңойгон сайын ошол дене кийими да чоңоюуда. Семирип, толуп турган кезде дене кийими кеңейип, ал эми арыктаган кезде кайра калыбына келүүдө. Дене кийимибиз бизге чоң келип шалбырап да калган жок. Же болбосо тар болуп бизди кысып да калган жок. Дайыма бизге чак келип, ээн эркин жашап жүрөбүз. Мисалы, салмактуу адамдар же болбосо боюнда бар аялдар арыктаган соң, териси, курсактары бир аз чоюлуп калганы менен кайра эле бат эле калыбына келип калат. Бул чынында өтө таң калыштуу бир кубулуш. Бүткүл жагы төп келишкен, ааламга ылайыктуу бир көрүнүштө жасалган денебиз. Аалам жана денебиз бири-бири менен тил табыша алат, гармонияда. Мисалы, күндө жүргөн кезде денебиздин түсү кийим сыяктуу оңуп кетпейт, же күйүп катып калбайт. Кечке күндө калсак күйөт, бирок кайра эле калыбына келип калат. Ар кандай аба ырайына ылайыктуу туруштук бере алат дене кийимибиз. Ушул эле мисалдарды жаныбарларга карата да айта алабыз. Жаныбарларга өтө кооз, ыңгайлуу бир дене кийими акылмандуулук менен кийгизилген. Мисалы, суук жерде жашаган жаныбарларга суукка чыдамдуу калың шубалар кийгизилген. Сууда жашаган жаныбарларга сүзүүгө ылайыкталган кийимдер кийгизилген. Ушул жерден суроо туулат. Бул кийимдерди бизге жана жаныбарларга ким кийгизди? Албетте, чебер болгон Аллах Таала. Бүткүл жаратыктарга кооз кийимдерди кийгизген. Аларга мыкты көрүнүш жана шекил берген, аларды бир абалдан экинчи абалга алмаштырган зат Аллах Тааладан башка ким болушу мүмкүн? Аллахтын Мусаввир, башкача айтканда көрүнүш берген, сүрөт берген деген ысмы бар. Бул ысмы бүткүл жаратыктарда кооз түрдө чагылууда. Ыйык Курандын Инфитар сүрөсүнүн 7-8 аяттарында ушундай деп айтылат. Ал сени жаратып, келбетиңди келиштирген эле. Жана ал сени өзү каалаган сүрөттө калыптандырган. Албетте, бул аят биздин маселебизди чечип, денебиздин кооз көрүнүштө жаратылып калгандыгын ачык эле айтып берүүдө. Бизди ушундай кооз көрүнүштө жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Beyiş nuru.